Саламатсыңар балдар. Музыка сабагын өтөбүз. Дастан айтуучулук, улуу дастан деген тема менен таанышабыз. Дастан айтуучулук өнөр элибизде эзелдеден бери келе жаткандыгы бизге маалым. Манастан арын нечен кылымдар мурда чыккан Керк, Була аттуу акындардын ысымдары белгилүү болду. Алар элибиздин жашоо турмушун, салт санаасын, тарыхын ырдап, улам кийинки урпактарга калтырышкан. Бизге Жайсаң, Келдибек, Тыныбек, Балык, Акылбек, Чоюке сыяктуу залкар манасчылардын ысымдары келип жетти. Ал эми 19-кылымдын аягындагы жана 20-кылымдагы залкар манасчылар Сагынбай менен Саякбайдын өнөрлөрү жалпы элге кеңири тараган. Манастан үзүндү. Есеби жоқ мал айтып, байгесінен басы деп, келгенде ғана қалам деп, шатырақ айтсаң болбой бұл, келмесең чап салам деп, боқырын өттім мазағың, бұл жолы жақсыз айтып, болдыға сенің азабың, тұттайсының барысы, чабабыз деп күйләніп, қайнап жат қабырдың, қайсын бірін басамын, мақұл көрсең өзіңді, басқын десең өзіңді, жаңада жардам қыламын, аш берісі жолыңда, манигер деген бір жылқы, бәрген сен қолыңда, манигерді бересің, манигерді бербесең, малегетті көресің, еми келген жазында. Манас эпосун эң алгачкы айткан ырчы акын. Манасты эң алгач айткан ак таңдай ырчы акын Жайсаң Үмөт уулу. Жайсаң 40 жоронун бири болгон. Аны Манас бал таңдай деп атачу экен. Анткени Жайсаң ырдаганда керемет ырсаптарын тизип, жогорку деңгээлде акындык түкмөлүккө салып аткаргандыгы маалым болду. Эл ичинде Жайсаңды Олия дарыган даанышман деп да аташыптыр. Акылман Бакай бабабыз да өз кезегинде сөз баккан чебер ырчы чечен деп Жайсаңдын ырчы акындык өнөрүн жогору баалаган экен. Манас чоң казаттан оор жарадар болуп келет. Бул жарык дүйнө менен коштошоордо Жайсаңга кичине кезиңден жанымда жүрүп чоңойдуң. 40 урууну бириктирип эл кылганымды, 40 жорону бириктирип эр кылганымды урпактарга дастан кылып, мурас калтыргын деп аманат керейизин айткан экен. Мына ошондон баштап Жайсаң эң алгач Манас баштаган эл тарыхын айтып, ыр дастанга айлантып, урпактарга калтырган. Манас баатырдын сүрүнүшү. Эй, той тарап кетиптир, акылдын айлар өтүптүр, кадырга таштай түптүр, каттанып келсем түптүр, шыба болу кубайдан, жырдынын боюна, эми чындап бала бүттүр, таш курсагы койду, катын көзүн койду, камасен каттай акылар, кыймага жүргөн сигир, Сагынбай Орозбаков 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы залкар манасчы. Болочок манасчы Ысык көлдөгү Кабырга деген жерде Сурнайчы жана Кернейчи Орозбактын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Сагынбай 9 жашынан арабча окууга кирген. Мына ошондон баштап жамактап ырдай баштаган. Анын манас айтуусуна ошол кездеги белгилүү манасчылар Чоңбаш, Тыныбек, Балык, Найманбай сыяктуулардын манас айтуучулук таасирлери тийген. Сагынбай эл көп чогулган жерде манасты укмуштуу да төгүп айтчу экен. Ал жеке эле манас эмес, элдик ырлардын көп түрүн ырдай да билген. Өз кезегинде кадимки Ормонхан Сагынбайдын айтуучулук өнөрүн, билимин жогору баалап, Сагынбай Сары Багыш уруусунан, кыргыздын башка урууларынан ар тарабынан жогорулук кылат деп дайым айтчу экен. 1922-жылы фольклорчу филологдор Мифтаков менен Абдрахманов Сагынбайдан Манас училтигинин 1-бөлүгүн гана жазып алышат. Калган 2, Семетей жана 3 Сейтек бөлүктөрү тилекке каршы манасчынын ооруп калганына байланыштуу жазылбай калат. Ошондой болсо да анын вариантынын көркөмдүгүн,
стилин кооздугун жана айтуучулук өнөрүнүн сөз байлыгын ачык айкын көрөбүз. Манасчылык касиет. Залкар манасчы Сагынбай манасты жазып жаткан кезинде ар түнү түш көрүп, баланча жери жаздым болуп калыптыр деп кайра жаздырчу экен. Алмамбеттин окуясын жазып жатканда Алмамбет кызыл чийкил жигит экен. Кашы кашкайган, көзү бакыракай, үстүнө кийгени кызыл аңдын терисинен тигилген ичик. Анын ар бир кылынын жоондугу чийдей бар, дейт. Дагы бир күндөрдүн биринде улуу манасчы нарындагы бети каранын талаасында манастын колу Бейжиңге жөнөп жатыптыр. Тиккен чатырлары ак экен. Манастын башында ак калпак, үстүндө боз төө чепкен. Кыскасы, мүлдө кыргыз порумундай эле. Аттарынын туяктары чарадай, кулактары типтик. Кыйган камыш сыяктуу, деп фольклорчу Абдрахман уулу Ыбырайымга көргөн түшүн эртеси айтып берчү экен. Абдрахман уулу Ыбырайым Сагынбайдан Манас эпосун толук жазып алган. Манас үчүлтеген жыйноодо анын эмгеги зор. Музыкалык сөздүктөргө көңүл буралы. Эпос баатырдык жөнүндөгү элдик оозеки чыгарма. Эпос деген сөз грек тилинде айтуу, ырдоо дегенди түшүндүрөт. Үчилтик Манас эпосунун 3 бөлүмүнүн аталышы. Манасчы Манас эпосун өз ыкмасы, кырааты менен айтуучу касиеттүү чыгармачыл адам. Була усундардын мезгилиндеги ак таңдай ырчы, акын, дастанчы. Үйгө тапшырма Манас баатырдын төрөлүшүнү жаттап айтып бергиле.